Берүүбүздү улантабыз. Бизде дагы конокторубуз бар. Жакында эле жаңы Айкур деген сонун оюн чыккан. Алардын негиздөөчүлөрү бүгүн агайларыбыз бизде конокто. Искендер Кожокеев жана Нурлан Токомбаев агайларыбыз конокто. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен келипсиздер. Көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Ушул Айкур оюну жөнүндө ушундай сувенирлер дагы бар экен, анан кийин ушундай чүкөлөр дагы бар экен, алтын чүкөлөр дагы бар экен. Ушул чүкө оюну жөнүндө айтып бериңиздерчи. Эми бул чүкө оюну чын-чынында келгенде кыргыздын илгертеден кыргыз качан жаралса ошондо жаралган оюндарда бул Алла Таала Кудай тарабынан биздин кыргыздарга берген оюндар. Бул кыргыздан башка эч ким ойногон эмес бул чүкө оюндарын. Эми бул мындайда бул эми унутулуп кеткен нерсе бул жаңылык дейт. Анан бул нерсени көпчүлүк азыр айылдарда кээ бир айылдарда ойногон болбосо көпчүлүк айылдарда ойнолбой калды да. Азыр компьютер деген чыкты, сотка, интернет деген чыгып, балдардын баары ошол жака ооп, кандайдыр бир деңгээлде кыргыздын философиясы биик, кыргыздын ушу чүкө оюндарын, ордо оюндарын, ошондой эле топташ, ошондой эле кыргыздын сонун оюндарын ойнолбой калды да. Ошону ойлоп отуруп, каңгырыгың түтөйт экен да, кыргыз болбой калабызбы, өзүбүздүн оюндарыбызды кеп каякта бир башка оюндарды ойноп, биздин оюндар унутулуп кетти деп, анан ойлонуп отуруп биз эми мында көп ойлонуулар болду. Кандай кылсак болот, элдин арасынан кандай табылат деп, өзгөртүп киргизсекпи, киргизбесекпи деп анан ойлонуп отуруп биз жер үстүндө эле аянтчада ойноп, илгери аянтчада эле жерди шыпырып алып ойногон да чүкө оюнду, ордо оюнду. Анан дагы бир ак сөөктөр ойносун, ушу биздин галстукчандарыбыз, аксакал кишилерибиз келип ойной турган ушу столдун үстүндө да ойноштурсакпы деп сүйлөшүп отуруп ушуну алып чыктык. Анан эми бул столдун үстүндө стол атайы жасалды. Мына бильярд атпайбы? Бильярдтын өзүнүн баалуулуктары бар. Кыргыздын улуттук оюндарынын баалуулугу алардан да бийик турат. Чын-чынына келгенде бул оюндарды биз ар бирин чечмелей турган болсок, чүкөнүн айкыр конушунда, же таа конушунда, же чик, же бөк болушунда эле канчалык сырлар жатат. Биз ошону унутуп калгандайбыз да. Анан ушуну бир жандандырып, эл арасында ушу бир чыгарып, кыргыздын кыздарына, балдарына ушу улуттук оюндун кемчиликтери жок экенин, ушулар бийик деңгээлдүү экенин, ушул бир ойносо акыл оюндарына, мергенчиликке ушунун баарын кымтыган оюн экенин биз далилдейли деп алып чыгып отурабыз. Анан эми дагы сөздү бу Нурлан эниме берейин. Сиз дагы кошумчалап койсоңуз, ушул чүкө оюндары абдан негизги Байкев айтып өтпөдүбү? Бул өтө зор мааниге ээ болгон да. Айткандай, бул ар бирөөбүз айыл чарбадан келип ушул чүкө ойноп эле чогойгонбуз. Компьютер, конечно, кийин эле жаралган. Бул чүкөнүн бул кичине маанилүү эмеси баарыбыз ошол убакта айылдан чоңойгондуктан биз билип калганбыз. Азыр карасаң баары эле Бишкекте. Ошол убакта чүкөнүн ойноп аткан убакта маанисин абдан түшүнгөндө, бул бала туулганда эле ошол чүкөнүн маанисин атасы чоңойт, атасы көрсөтүп чоңойткон. Кантип чоңойткон? Бул ар бир баланы ошол балалуу болгондо ошол чүкөнү чогултуп, чүкө ойногондо мындай кылат, чүкө болгондо мындай деп, бул философия жагынан караганда чүкөнү ойноп, карап баласы, атасы баласын ойнотуп аткан убакта ошол эле убакта жашоого үйрөткөн, мергенчиликке үйрөткөн. Мындай айтканда ошол убагында эле политикага үйрөткөн. Ошол чүкө ойнотуп алыстан чүкөнү аттырганда, аттырып 16 жашка чейин аттырып, 16 жаштан кийин, 15-16 жаштан кийин мергенчилик алган. 15 жаштан кийин мергенчиликке барып, 21-22 жашка чейин ошол аңуулап, ошо кийиктердин атып, кандай кийикти атыш керек, кандай кылып аңуулаш керек, ошонун баарын тажрыйбасын алып келатканда, анан кийин ошолордун баарын мындай айтканда, орусча айтканда, ошол ар бир кийиктин чүкөсү ошол жигит үчүн резюме болгон. Жок. Кийин ошол атасы Кудайга түшүп барганда, ошол резюмелерин, аксакаларын Кудасына көтөрүп барган. Будущий кайнатасына бала көтөрүп барган. Анан ошондо көтөрүп барганда айткан: "Кана сакаларыңды көрсөтчү" дегенде, сакаларын көрсөткөндө карап, боул момундай болуптур деп. Анан көргөндө ошол кандай бала экенин көрүп, сырттан карап, баягы карап туруп, ана тиги өзү баягы атак даңктуу, бул
азыркы айтканда аристократ зыңкыган кишилер болгондо көрсөт эме койгон, мергенчилигин көрсөт дегенде сыртына чыгып ошо жигиттер менен ойногон. ойногон да. Сиздердин айтууңуздардан улам аябай баягы өзүнүн тарыхы бар. Тарыхы абдан чоң. Баалуулугу аябай көп. Анан кийин баягы жерде ойногонун билебиз. Сиздер айтып кеттиңиздер үстөлдүн үстүндө депчи. Эми бул кандай болот? Эрежелери өзгөрөбү же балким бир нерсе толукталат же алынат? Азыр мисалы чүкөлөр турат. Нияз. Балким сага мен чүкө ойноп чоңойгом. Агыргөндүн талаасында ойноп. Үлгү катары көрсөтсөк. Бу жерде эми чын-чынына келгенде өзгөрүүлөр болот. Кичине татаалдаштырбасак столдун үстү жер менен столдун үстүндө айырмасы бар да. Мындай 3 метр анан 1,5 метрлик столдун үстү менен кең кесири жерде айырмасы асмы менен жерде болот. Анан ошо татаалдаштырып койбосок, кичине бир оюндун кызыгына келтирбесек, бул өнүгүү өсүүсү дагы бардык эле адамдар түшүнө бербейт. Бул маанисин түшүнбөйт, ыйык нерсе экенин билбейт. Анан туура эмес кабыл алып калышы ыктымал да. Эми чычалашып деле айтышы ыктымал, эмне үчүн мындай тигиндей деп, бирок эми бул нерсеге биз терикпешибиз керек. Терги берсек, анда кыргыздын баалуулугун жоготуп алабыз. Мындай оюн болуп атат, мындай суроо пайда болуп атат да агай. Биз бардыгыбыз ушу жанагындай Ордо Федерациясынан да келишкен агайларыбыз, ошолордун да айткан сөзү бар. Бул чүкө жерде ойнолгон да негизичи, биз деле ойноп чоңойгонбуз. Анан кийин бардык эле ушу жерде ойногон. Жерде ар бир алып турган сайын бул биринчиден физикалык кыймылга келип, адамдын жүрөгүнүн иштешине жакшы шарт түзгөн дейт да, медициналык көз караш менен караганда. Анан кийин ошол эле учурда бир чүкө менен дагы бир чүкөнү атаарда адам багы ой топтоп, оюн бир жерге бириктиргенге жардам берген деген да сөздөрдү угуп келебиз да. Анан кийин бул үстөлдүн үстүндө болгондо кандай болуп калат деген. Эми бул Ордо Федерациясынын туура айтасың, мен келгем. Мен ошол Ордо Федерациясында вице-президент болуп 2004-жылдан бери иштеп келем. Азыр эми муну чүкө оюндарын чыгаргандан бери бияка вице болуп келип, аякты башка балдарыбыз жөндөп кетсин деп отурам. Анан мен бул столдун үстүндө дегенибиз мындай да, столдун үстүндө деле басат, турат, ойлонот, баягы эми тамекисин тартып алып, кандай атсам болот, кандай кылсам болот, кайсы чүкөнү кайсыга атсам болот деп, мисалы упайда, ошол эле үч тапанда, ошол эле кыйырда ойлонуу дагы бар да. Ойлонмоюнча эчтеке ишке ашпайт да. Эрежеси кандай болот? Эрежеси эми ошол эле мурунку кыргыздын оюнун алдык. Анткени андан көп өзгөрүү 100%га же болбосо 50%ке өзгөртөбүз дегенден биз алыспыз. Анткени кыргыздын илгертеден келаткан оюндарын биз бузууга акыбыз да жок. Но бирок эми ошо татаалдаштырып кичине да болсо бир өзгөртүү киргиздик. Эми аны мындай практика жүзүндө көрсөтсө болот. Ал эми теория жүзүндө айткан менен баягы практика менен теориянын экөөнүн айырмасы асма менен жердей. Сабакта окуп алып отур, практикага чыкпасаң эчтеке деле иш алып кете албайсың да. Ошон үчүн биз практически ошол бир школаларды ачсак, кружокторду ачсак, ушу жаш балдарды ушуга үйрөтсөкпү деген ой болуп атат. Мисалы, упай деген оюн илгертеден келаткан. Упай деген упайда кан болот, кан жолдош болот. Анан кийин 1 басым, 2 басым, 3 басым деп 10 басымга чейин, же болбосо 20 басымга чейин 1 басымда 3 чүкө болот. 60 чүкө же 320 чүкө менен ойносо болот. Анткени 2 киши 60 эле басым менен ойносо болот. Ал эми 4төн семья болуп ойногон убактарда чүкөнү көбөйтсө болот да. Анан эми бу да алтын чүкө деп да, алтын боеп койгон кездер эмне себептен? Бул эми мындай да, биз бардык нерсени бийик деңгээлдүү көз караш менен карашыбыз керек да. Кыргыздын оюнунда эле анан көчөдө яткан ит кемирген чүкөлөрдү албай, ушуну бир боеп, кызылга, ар кандай түскө боеп, алтын түскө боеп, кандайдыр бир өзүбүздүн оюндарыбызды бийик өйдө көтөрбөсөк ким көтөрөт? Анан балдарыбыз дагы азыр унутулуп калган нерселерди унутуп калып атат. Анан ошол нерседе ушул бир жакшынакай алтындай болсо деген, алтын деп, деп мындай бир кызыгуусу кээ эле дүйнөдө эмес, же акчада эмес, же байлыкта эмес, бул биздин байлыгыбыз ушу биздин улуттук оюндарыбыз да. Анан калганын бул нөкем айтса. Ошол эле мисалы бильярд клубтар аябай толтура да, а балким деген ушундай сиздер чоң бир жакшы ишкана эмес, ошондой клубтарды ачсаңыздар, анан балдар дагы барат. Балким ошондой ойлор барбы? Оюбуз бир экен. Ошондой ачалы деген. Жанагы айтып өтпөдүмбү? Чүкө ойноп келебиз десек, сонун болот эле да. Искендер байка баарыбыз эле айылдан чоңоюп, ушу чүкө ойноп келгенбиз. Анан ушул эле айылдагы балдардын баары тең эле бияка келип ашты. Анан эмне кылыш керек? Ушул бияка келгенде жерге ойногондо туура эмес. Чоң эле кишилер жерге ойногондо мындай уят сынтып, кичине манча намыстанат. Анан ошол ойлонуп биздин өзүбүздүн кишилерибиз ойлонуп, анан ушуга келдик. Анан
ар бир ошол ойноп аткан убакта ошол отурган убакта башка бир мамлекеттин оюнун ойнобой өзүбүздүн баягы бир маанилүү мисалы үчүн ошол алтындай деп атпайбызбы ошол чүкөн алтын болуп өзүнүн биз ар бир чүкөбүздү алтынга тетеге баалаганбыз. Ар бир ошо турушту алтынга тетеп ошол турган жерин мисалы үчүн Айкур биздин Айкур атаган биздин өзүбүздүн уюмубузду биз бул өзүнчө бир эң бул Айкур деген өзүнчө бир кандай десем бир төлгө өзүнчө бир максат коюп бир алдыга койгон бир нерселерди биз эмеле алчы таагын бул энде турат го алчы таасынан сакабыз алчы таасынан коебуз. Алчы таасынан деген бул өтө бул өзү Айкур деген сөз. Анан ушул Айкур ушул баягы эметип бул жана аңчылыкка эметип туруп анан бул буга келген да. Анан ушул ойноп ушул Кудай буйрса ушул бир столду ойлонуп чыктык, жазадык. Өткөндө презентациясын кылдык Кудай буйрса. Элдин баарына жакты. Качан барып ойносоктор? Ооба, сиздерден качан барып мастер-класс алсак болот? Дарегин айтып койсоңуздар. Эми ошол жерде бир айтыла турган сөз бар, эми айтпай койсок болбойт. Ошол столду жасоодо ушул Нурлан инемдин эмгеги абдан зор. Анткени бул өзүнүн мебелине мындай бир кандайдыр бир чакан ишканасы бар. Ошол жерден биз ойлонуп отуруп бул кишиге барып, Нурлан иниме барып, ушуну ойлонуп, идеяны чыгарды. Өзү баарын ойлоп таап, ушуну жакшынакай кылды. Мисалы, жөнөкөй эле алсак, бильярдтын столун кылсак, анын лузалары бар экен. Анын лузанын бизге чүкө оюндарына кереги деле жок. Айка шарт түшпөгөндөн кийин же чүкө түшпөгөндөн кийин анан кийин дагы упай анан канталамай деп эки түрү бар. Биз эми упайын туура көрдүк. Анткени канталамай десек туура эмес ойдо болуп калат экен. Бизге каршы ар кандай сөздөр эл арасынан укпайлы деп ушу упай деп койдук. Анан ошонун автору столдун. Мисалы, упай оюнунда бизде төгөрөк болот да, тегерек стол болот. Отуруп ойнойбузбу, муну ойлонуп атабыз же туруп ойнойбузбу? Ал эми 3 тапанда болсо, ошо эменин лузасын бильярдтыкындай эле, бирок лузасы жок. Кенен кесир туруп, басып ойногонго ылайыктуу да. Ага, кечире сөзүңүзгө аралчы бир кыска эле дарегин айтып кетсеңиздер, себеби дегенде убакыт азыраак болуп атат. Азыр балким эфирден кийин дагы тактап сүйлөшөбүз. Дарегин эле айтып койсоңуздар азыр. Кыска дареги азыр убактылуу ошол ар бир бильярдный клубтарга бирден стол кийдел деген оюбуз бар. Элдерди кызыктырып, анан байке болуп, чогуу болуп, мынакей ошол кружок ачып, анан ар бирөөнү ошол чүкө оюндарына тартып, анан ар бир Кудай буйрса келечекте ошо бильярдный клубтарда көрө аласыздар. Сиздерге чоң рахмат келгениңиздерге. Аябай жакшы демилге көтөрүпсүздөр, ишке ашсын, биз абдан колдойбуз, жана кубанычтабыз. Бул нерсе менен токтолбоңуздар. Бул нерсе бул улуттук деңгээлде боло турган иш-чара экен. Күч кубат берсин сиздерге. Рахмат сиздерге дагы. Рахмат чакырып, студияга чакырып, элге тааныштырып, ушуну оюнубузду тааныштырганыңар үчүн чоң рахмат айтабыз. Рахмат сизге. Күйөрмандарыбыз дагы көрүп отуруп көп нерсени ойлонор, балдарыбыз да ойлонор. Биз аракет кылабыз ушуну бир өнүктүрүп өстүргөнгө. Сөзсүз түрдө ишиңиздерге ийгилик. Келип бериңиздерге рахмат. Айтканыңар келсин.